Мен жол эрежесин билем аталыштагы акция жүргүзүлүп жатат. Бул республиканын бардык аймактарында биздин жол кыймылынын башкы башкармалыгы тарабынан кеңири масштабтагы акция болуп өткөрүлүп жатат. 18 январдан старт алган. Бүгүнкү күндө ушул акциянын алкагында шаарыбыздагы Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 мектебинде ушу окуучулар арасында ушу кара сунак уюштурдук. Негизги максат ушул жаш балдар катышкан жол кырсыктардын алдын алуу болуп эсептелинет жана болтурбоо. 2020 жылдын 12 айында жалпысынан ушу жаш балдар катышкан жол кырсыктардын саны 131ге жеткен болсо, анын кесепетинен тилекке каршы 16 жаш өспүрүм каза тапкан учурлар болгон. Буга байланыштуу биз ушул санитардык нормаларды, санитардык эрежелерди эске алуу менен биргеликте бүгүн ушу 5 мектепте, андан сырткары дагы азыр район шаарларда дагы ушундай конкурс сынактар өткөрүлмөкчү. Бүгүнкү күндө жол кыймылынын эрежесин сактоо бөлүмү тарабынан жана билим берүү бөлүмү тарабынан мен жол эрежесин билем аттуу кароо сынак болуп өттү. Негизи эле балдарга бул жолдо жүрүүнүн эрежесин биз сабак учурунда, тарбиялык сабактарда үйрөтөбүз. Бүгүнкү кароо сынак эң абдан балдар үчүн жакшы мотивация болду деп ойлойм. Анткени балдар конкурска катышуу менен бирге эле жолдо жүрүүнүн эрежелерин мындан ары да жакшы билип алышты деп ойлойм. Бүгүнкү кароо сынакта менин да классым катышты, 5 класс жана 1 местаны алышты.